Кутман Нурун токалар менен назарыңыздарда Жума кайрык программасы, студияда Сама Жумакадыров. Саламатсыздарбы. Өтүп бараткан апта бир топ жаңылыктар менен коштолду. Эмесе бүгүнкү программада сиздерге сунуштала турган окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Энергетика кыш сыноосуна туруштук берди. Аны менен чогуу элдер да электр энергиясын үнөмдөөгө өтүштү. Алдыда дагы кандай пландар бар? Жазгы талаа иштери дыйкандар жаз жарышты баштады. Парламентте бул маселени карап, өкмөт дыйкандарга кол кабыш кылбай жатат дегичекте өкмөт токтомун даярдап арзандатылган насыялар бериле баштаарын айтты. Быйыл анын көлөмү 6 миллиард сомго жетти. Тигүү тармагы чоң рыноктун алдында тыныгуу алдыбы? Тигүүчүлөр буйрутмалар азайганын айтышты. Бирок Евразия экономикалык биримдикке киргенде кайрадан иш күчөйт деп ишенишүүдө. Кытай-Кыргызстан темир жолдун курулушу кайрадан талкууда. Министрлик Кытайга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Аны менен чогуу кара жолдун курулушу да калыбынан жазбай турганы маалымдалууда. Кайсы жолдордо дагы курулуштар күчөйт. Маданият министрлигинин көркөм эксперттик комиссиясы ишин улантууда. Бул жумада комиссия мамлекеттик цирктин премьерасы жана көйгөйлөрү менен таанышты. Алдыда дагы кайсы маданий жайларга комиссия баш багат? Комиссия дегеле канчалык зарыл? Суроолорго искусство жана профессионалдык билимди өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмонов жооп берет. Жаздын келиши менен жазгы талаа жумуштарына кайрылаардан мурун кыштан кантип чыктык бир карап алсак. Албетте жазгы талаа же жаз жарышы тууралуу бир аздан соң кененирээк сөз кылабыз. Ага чейин артка бир көз чаптырып алалы дедик. Алгач эле кышта көмүр жана энергетика тармагы кандай чыдап берди деп суроо салсак болот. Кыштын суук болушу былтыр жайдан бери эле айтылып, суу тартыш болуп, кышында электр энергияга күч келет деп алдын ала коңгуроо кагып келдик эле. Чындыгында мындайды эгерде өз маалында чара көрүп жеңсе болоорун туйдук. Дегенибиз, энергетикалык тартыштыкка карабастан быйылкы кышта максаттуу өчүрүүлөр болгон жок. Ал эми авариялык өчүрүүлөр январда 21%га кыскарды. Ошол эле маалда энергияны пайдаланууда азайып, жарыкты керектөө былтыр 138,3 миллион киловатт саатка кыскарды. Ошондой эле электр энергиясын үнөмдөө үчүн тарифти да көтөрүүгө туура келди. 700 киловатт сааттан ашык колдонгондорго тарифтин жогорулашы бир айда эле жарыкты керектөө 108 миллион киловатт саатка азайганын көрсөттү. Ал эми эл үнөмдөөгө өткөндүктө мамлекет дароо эле электр тарифин кайра арзандатууга барды. Бирок айта кетиш керек, Токтогулда суу дагы деле бөксө. Суу сактагычта суунун көлөмү 7,8 миллиард куб метрге түшкөнү айтылууда. Демек, суу быйылда тартыш болбойт деп айтуу али эрте. Андыктан суудан көз каранды болбоо үчүн энергиянын башка булактарында колдонуу зарылдыгын адистер белгилешүүдө. Энергетика тармагы кышкы сыноого кандай туруштук берди? Альбина Сулайманова айтып берет. Арын Дөтүбековдун үйүндө 7 адам жашайт. Үй бүлө мүчөсүн 8 айлык Ариетта толуктайт. Өткөн кышта жарыктын маал-маалы менен өчүрүлөрүн уккан чоң ата небересинин камын ойлоп көмүрдү мол алган. Бирок кара алтынды дээрлик колдонгон эмес. 2 кабаттуу үйдү жылытуу менен тамак жасоодо, деги эле күнүмдүк тиричиликте керектүү энергияны үзгүлтүксүз колдонгон. Муну менен айына 1,5 миң сом гана төлөп турган. Быйыл свет өчкөн жок. Көмүрлөрдү алып аябай камкордук кылып алдык эле, көмүрлөр ошол айдан калды. Болгону мончого гана көмүр жагылды да, свет кышы менен өчкөн жок. Тропаскалар иштеди, үйлөр жылуу болду. Свет жакшы бир өчкөн жок. Жылдан жылга ушундай свет өчпөсө. Былтыркы кышта аба ырайы жылдагыга салыштырмалуу жылуу болду. Бул да болсо электр энергияны үнөмдүү пайдаланууга шарт түздү. Адистер кыштан жеңил чыкканыбыздын дагы бир себебин элдин койгон катуу талабы менен байланыштырат. Элдин түрүн көрүп, өкмөттүн койгон талабы, өкмөт башчыларын. Анан кийин экономикалык абал оордоп, катастрофа болуп кетерине көз жеткенден кийин президент өзү кийлигишип Казакстандан дагы кошумча электр энергиясын сурап, министрди алмаштырып айласа кеткенде. Себеби бул өткөн министрге үчүн энергетика системасын башкаруу колунан келбеси толук көрүнүп калды да. Өлкөдө былтыр кургакчылык болуп, ГЭСтердеги суунун тартыштыгынан улам кышкы сезонго Казакстандан электр энергиясын ала баштаганбыз. Казактар менен түзүлгөн келишимге ылайык импорттолгон энергиянын 1 киловольт сааты энергия салыктарды эске алуу менен 5 сом 60 тыйын болгон. Биздин президентибиз чечим чыгарган, ошонун негизинде биз импорт менен ушу электр энергияны ар бир биздин Кыргызстандын керектүүчүсүнө жеткизип бергенбиз. Албетте жерлерде маселелер болуп атты электр энергия боюнча, бирок аларды оперативдүү түрдө чечип, ар бир жаранга, ар бир кыргызстандыкка өз убагында, өз учурунда биз электр энергияны жеткизип бердик. Бирок анын баасы
белгилүү болгондо бир аз кымбат болду. Эми деген бул импорттун составляющий болду. Бул өтө чоң бизге нагрузка болду. Бирок ошого карабастан мына бүгүнкү күнгө биз мындай айтканда кыш мезгилинен ийгиликтүү өттүк деп айтсак болот. Кыргызстан акыркы 23 жылда 14 миллиард куб метр суу өлчөмүнүн тегерегинде гана чыккан энергия менен иш кылганга мажбур болду. Ал эми калктын электр энергияны керектөөсү жылына 3%дан 5%га чейин өсүп жатат. Советтер Союзунда кыш күндөрү бүт Кыргызстанга 35-40 миллион киловатт сааттын тегерегиндеги электр энергия жете турган болсо, былтыркы кышта чек аранын ичиндеги эле ички рынок 72 миллион киловатт саат электр энергияны колдонгон. Өкмөттүн токтомуна ылайык жыл сайын кышка даярдануу боюнча өкмөттөн токтом чыгат. Ошол токтомго ылайык 14,4 миллиард киловатт час электр энергия биз кышында жылы бою иштеп чыктык. Ошол электр энергиянын 411 миллион андан сырткары импорт Казакстан Республикасынан импорт алдык. Андан сырткары 14,4 миллиард киловатт час электр энергияны өзүбүз өндүрүп чыктык. Анын ичинен 13,1 гидроэлектростанциялардан, ал эми 1,2 ТЭЦтен өндүрүп чыктык. Азыркы тапта жогорку нарын ГЭС каскадынын негизги энергетикалык объектилеринин курулуш иштери жүрүп жатат. Бул боюнча өлкө башчы Русгидро ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Евгений Дотту кабыл алып, өлкөнүн энергетикалык системасын өнүктүрүү жана ачыңдоо, анын энергия иштеп чыгуучу кубаттуулугун арттыруу үчүн бул энергетикалык ири долбоорду сапаттуу ишке ашыруунун мааниси зор экенин билдирди. Пландаштырылган жумуштар курулуштун бекитилген иш графигине ылайык мындан арыда өз убагында жана сапаттуу аткарылса, 2015-жылы Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болоору айтылууда. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин электр энергияны ташуу үчүн $9 миллион коңшу өлкөлөргө төлөбөй калат. Мындан башка электр энергияга чектөө киргизүү маселесинен таптакыр арылуу боюнча да бийлик тарап чараларды көрүүдө. Альбина Сулайманова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Эми жогоруда айтылгандай жазгы тала жумуштарына кайрылсак, өлкөнүн айрым аймактарында өзгөчө түштүктө айдап себүү иштери башталды. Дыйкандар кетмен күрөгү менен жаз жарышына киришип, быйыл жер жемиштерден жылдагыдан кирешеси көбүрөөк болот деп турганын жашырышпайт. Албетте алар Кыргызстан ЭАЭПке кирип калса, экспортко жол ачылат деп жакшы үмүт артышууда. Жана эң негизгиси былтыркыдай кургакчыл болбойт. Түшүмдү да мол алабыз деген жакшы тилектер бар. Бирок дыйкандар ушул маалга чейин Айыл чарба министрлиги кол кабыш кылбай жатканын да ачыкташты. Жазгы айдап себүү боюнча бул жумада парламентте талкуу кылды. Аларда дыйкандардын айтканын улап, өкмөткө сын пикирлерди айтышты. Арзандатылган күйүүчү май, насыя, үрөн жана башка керектүү маселелерде Айыл чарба министрлиги менен өкмөт кечиктирип жатканын белгилешти. Бирок парламент мындай дооматты коюп жатканда ага удаалаш өкмөт атайын токтомго да кол коюп жаткан экен. Ага ылайык быйыл мал чарбачылык жана жашылча жемиш өстүрүүгө бериле турган насыя 10% үстөктө түзмөй болду. Ал эми айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, уруктандыруу жана асыл тукум чарбачылыгына айыл чарба кооперативтерине 9% менен 2 жылга насыялар берилмекчи. Белгилейсек, быйыл 3-чү жыл катары менен берилип жатат жана насыянын көлөмү 6 миллиард сомго жетти. Калыстык үчүн айта кетиш керек, Айыл чарба министрлиги да жөн отурган жок. Алар экспортты жана түшүмдүүлүктү эске алып, кайсы аймакка кандай эгин айдоонун планын түзүп, облустардагы дыйкандар менен жолугушууда. Планда аба ырайы, суу маселеси, ошол аймактын жер кыртышы жана түшүмдүн өтүмдүүлүгү эске алынган. Министрликте Евразия экономикалык биримдикти эске алып, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Ошого улай ирилештирүү маселесин да көтөрүп келет. Жазгы айдап себүү иштеринин жүрүп жатканы туурасында Элиза Нурматова кененирээк айтып берсин. Жаздын бир күнү кыштын жылына тете дегендей кар кетип, жер ачылаары менен дыйкандар жаздын камын көрө баштагандай. Жаз эрте келген аймактарда жергиликтүү тургундар талаачылык менен шугулданууда. Быйыл Евразия экономикалык бирлигине киребиз дегенден бери дыйканчылыкка кызыккандар көбөйүп, түшүмдөн пайда табууну пландап, айдоо аянттарын ижарага алгандар арбын. Жалал Абад облусунда дыйкандар былтыркыдан айырмаланып, быйыл айдаган жемиштеринин түрүн көбөйтүп, кирешелүү түшүм алуунун аракетинде. Айрымдары 10 гектарга чейин алып, жер жемиштерин баарын айдады. Түшүм жакшы болсо, ЕАЭПтин рыногуна чыксак деп камынып турат. Элдин бардыгы айтып атышат, основной ушул Россияга экспорт кыла турган же Казакстанга экспорт кыла турган эгиндерди эксек деп. Пияз эгип атышат анча-мынча жазда.
Анан будай эккени будай эгип атат, калгандары ушу мака жүгөрү өздөрүнө керектүү мөмө жемиштерди эгишип атат, аз-аздан эгиш 10 сотик, 15 сотик. Учурда облус экономикасынын негизги көрсөткүчү айыл чарба тармагына таянат. Мындан улам баба дыйкан жаздын келиши менен иш ыргагын пландоону баштады. Адистер болсо жерди айдап гана көрбөстөн кайра иштетүү тармагында жандандыруу керектигин кошумчалайт. Айыл чарба продукцияларын биз кенен кесир, тоскоолдуксуз бул Бажы Союзуна кирген мамлекеттердин любой точкасына алып барып сатып, дыйкандарыбыз доходторун керешелерин ала баштайт да. Бул табият ресурстарыбыз, адам ресурстары башка мамлекеттерге караганда алда канча жогору. Дыйкандар быйылкы жазга айдап себүү иштери үчүн жеңилдетилген насыя алат. Өкмөт башчысынын токтому менен дыйкандарга бериле турган насыялардын пайызы аныкталды. Мал чарбачылык жана жашылча жемиш өстүрүүгө бериле турган насыя 10% үстөк менен берилсе, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, уруктандыруу жана асыл тукум чарбачылыгына, айыл чарба кооперативтерине 9% менен 2 жылга берилет. Евразия экономикалык бирликке киргенде кандай азыктарды экспорттайбыз деген маселени парламентте талкуулады. Жаз эрте келгени менен айдап себүү иштери кечигип жатат деп эл өкүлдөрү өкмөттү сынга алды. Байма-бай сүйлөшүп атабыз. Ушул таможнялык биримдикке кирсек, айыл чарба продукцияларын сатып байып кетебиз деп. Жазгы талаачылык жумуштары бүгүнкү күндө ушунчалык мына жаман акыбалда болуп турат. Себеби мына элдерди кыдырып атабыз, дыйкандарды кыдырып атабыз. Бүгүнкү күндө үйрөн жок. Бүгүнкү күндө кампада 1 килограмм жер семирткич жок. Жергиликтүү тургундар өкмөт күйүүчү май, насыя, каражат жагынан колдосо, талаа иштеринде накталай акчасы жок дыйкандарга бир топ жеңилдик болмок дешет. Ошентсе да колунда бар каражатка Мамадалиевтердин үй бүлөсү бир нече гектар жерге картошка айдады. Алар Араван районун толук картошка менен камсыз кылганга кудурети жетет. Бир нече жылдан бери картошканын түрүн өстүрүп, улам жаңы сортторун башка өлкөлөрдөн алып келет. Бул жылы айыл чарба министрлигинин кеңеши менен талаага башка жемиштин түрлөрүн да айдаганга жетишти. Дараматты жакшы көрүп 45 сотка жериме пияз, сарымсак жана редиска эктим. Эми түшүм жакшы болуп, Евразиялык экономикалык биримдикке кирип калсак, Казакстан жана Орусияга сатам деген ойлорум бар. Айыл чарба министри кайсыл аймакка кандай эгин айдоону планын түзүп, облустардагы дыйкандар менен жолугуп, жаратылыш шартына жараша өз сунушун берди. Планда аба ырайы, суу маселеси, ошол аймактын жер кыртышы жана түшүмдүн өтүмдүүлүгү эске алынган. Төө урчакка көп көңүл бурбагыла себептен төө урчактын баасы дүйнөлүк аренада ушу 50-60 сом тегеренде болот. Мүмкүн баягы кургашчылык болуп кетсе 10 сомго көтөрүлүп, же болбосо жакшы болуп калса былтыр окшоп түшүп калат. Быйыл 14 жылга ошо. Анын ордуна мисалы үчүн жакшыча жемиштерди айдоо боюнча, көп жылдык чөптөрдү айдоо боюнча сунуш берип атабыз. Мисалы Талас облусуна быйыл картошка ар кандай тоюттун түрлөрү жана көп жылдык чөптөрдү өстүрүү сунушталууда. Анткени дыйкандардын баары төө бурчак айдаганда анын баасы төмөн болушу ыктымал. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында күн жылуу болгондуктан түшүм алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Климатка жараша жер жемиштин түрлөрүн жылына 2 жолудан өстүрүүгө болот. Ал эми Чүй облусунда помидор, бадыраң, пияз, калимпир, капуста жана башка жер жемиштерден киреше алууга кызыккандар көп. Мунун баары жайында ички рынокту камсыз кылганга жетет. Нарындыктар болсо кыш узак болгондуктан көбүнчө мал тармагына басым жасаган оң. Кытай Эл Республикасы абдан көп объемдо беден чөбүн алабыз деп атат, 3 миллион тоннага чейин. Бул жагынан да ушу баягы биздин чөптү алып барып анализден өткөрүп биздин ишкерлер бар экен, ошолордун жардамы менен бизге ушу клиенттер келип ошол маселени коюп атышат да, ушу миңдеген тоннаны алабыз деп. Айыл чарба тармагында акча салууга ири долбоорлорду сунуштаган чет элдик инвесторлор көп. Министр алардын эсебинен суу каналдарын бүтүрүп жаткандыгын кошумчалады. Бирок андан да башка багытта түрдүү сунуштар түшкөнү менен эмнегедир андай мүмкүнчүлүктү убагында кармап кала албай жатат. Польшадан бир чоң фирманын өкүлдөрү келген. Ошолор мисалы 40 миллион евро алып келди Кыргызстанга, 2 жылга беребиз, 0,4% менен 30 жылга. Анан бул аябай жакшы условия да. Бирок ошого жакшы проекттер керек, ошону эметип бергиле деп, бирок Министерство сельхозяйства ошону дагы эле жакшы эмете албай атат да. Мисалы жарым жылдан ашып кетти, 2 жыл өткөндөн кийин мунун баардыгы өтүп кетет, кайра программа жабылып калат. Министрлик айыл чарба тармагындагы бардык тоскоолдуктардын алдын ала эске алуусу керек. Былтыркы жылдагы айрым көйгөйлөрдү суу тартыштыгына шылтоолоп жаап койгон болсо,
быйыл суроо талап алда канча жогору. Анткени май айында чек аралардын ачылышы менен түшүм сыртка экспортталары күтүлүүдө. Эгерде дыйкандар ойдогудай түшүм алса, аларды сатуу жагынан эмгек жерде калбайт дешет адистер. Анткени биримдикке кирүүдө 170 миллиондук рынокко жол ачылып, өлкөнүн экологиялык жактан таза азыктары Орусия, Казакстан жана Белоруссиянын рыногунда өз ордун табаары талашсыз. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Акыркы айларда өлкөдө кийим тигүү тармагы солгундай түштү. Тигүү цехтердин ээлери буга буйрутманын аз болуп жатканы менен түшүндүрүшөт. Бардыгыбызга маалым, биздин кийимдер Казакстанга, анан болгондо да басымдуусу Орусиянын рыногуна жөнөтүлөт. Бирок сандарды карай турган болсок, 2012-жылы 8 миллиард сомдук кийим тигилсе, былтыр анын көлөмү 5,5 миллиардты түздү. Ошентсе деле кийим тигүүчүлөр жумушчуларды азайтып же иштерин токтотуп салышкан жери жок. Себеби келечектин бардыгы алдыда экенин жакшы билишет. Кептин төрү Евразия экономикалык биримдиги тууралуу болуп жатканы маалым. Майдан баштап бул уюмга кирсек, чек аралар ачылып, ошол эле Казакстан жана Орусияга биздин жеңил өнөр жай товарларыбыз ээн эркин кире баштайт деген көз караштар түз. Андыктан кийим тигүүчүлөр уюмга кирсек, оомат ойт деп турган кирбези. Ушундан улам бул жумада өлкөдөгү кийим тигүүчүлөрдүн жарманкеси башталды. Айта кетели, бул көргөзмө бүгүнкү күндө да спорт сарайында өтүп жатат. Эң негизги максат Орусия жана башка өлкөлөрдөгү ишкерлердин көңүлүн биздин кийимдерге буруу. Жыйынтыгында жаман эмес, чет өлкөдөн келген ишкерлер азыртадан буйрутма беришип, биздин тигүүчүлөрдүн сапатына да оң баа берип, келечеги да кең экенин айтышууда. Эмесе учурдагы тигүү тармагынын абалы жана эртеңки күнү ЭАЭПке биздин тигүү цехтери кандай үмүт артууда? Гүлнара Касымбекова билип келди. Бул тигүү цехи акыркы 1 жылдан бери ээнсиреп бош турат. Анткени мындагы тигилген кийимдер негизинен Орусияга экспорттолчу. Бирок акыркы 1 жылдан бери Россияда суроо талап азайып кеткендиктен мындагы жумушчулардын санын кыскартууга туура келди. Ал эми бул кийим тигүүчү цехтеги айрым машиналар 2-3 айдан бери иштетилбей турат. Бул тигүүчүлөрдүн жоктугунан эмес, буйртма азайып кеткенинен. Бул цехте 20 адам иштеп атат. Буга чейин 30-40 адам иштечи. Ошо кризиске байланыштуу аябай кыскарды. Жумуш жок. Жумуш менен камсыз кыла алган жокпуз. Ошо кризиске байланыштуу биздин клиенттер дагы келбей калышты. Жеңил өнөр жай ассоциациясына 760 тигүү ишканасы кирет. Суроо талап аз болуп жаткандыктан алардын 10% ишин токтотту. Калгандары болсо чыгарган продукциянын көлөмүн азайтты. Өлкө боюнча тигүү цехтери мурдага караганда 30% аз продукция чыгарууда. Эгер 2012-жылы 8 миллиард сомдук кийим тигилсе, былтыр анын көлөмү 5,5 миллиардты түздү. Бирок ишкерлер муну убактылуу гана каатчылык катары кабыл алууда. Алар ал тургай Евразия экономикалык бирликке кошулганга даярдык көрүп, түрдүү үлгүдөгү кийимдерди камдоодо. Биз азыр Россиядан келген кардарларга момундай юбкалардын образецтерин тигип бирден даярдап койдук. Таможенный союз болсо бизде уже жанагы выставкага барганда келебиз деп айтышты да. Андан кийин да кат жазышты. Кудай буйруса апрелде барып калабыз деп. Минтип чамынып экономикалык бирликке камылгасын көрө баштаганы да жөн жерден эмес. Анткени чет элдик ишкерлер эмитен эле кол сунуп иштешүүгө чакырууда. Кыргыз тикмечилери болсо сандан сапатка багыт алды. Жакында эле февраль айында, октябрда да барып келгем. Февраль айында дагы выставкага барып келдим. Москванын өзүндө өттү. Ал жерде бизге биздин продукцияларга аябай суроо талап чоң экен. Ушундай кызыгышты. Кыргызстанда ушундай 20 эле компания барбы? Эмне үчүн көп келбейсиңер? Биз силерге аябай кызыгабыз, угабыз дешти. Биз силердин продукцияңарды алат элек дешти. Ушу ойлоп атабыз, ошо Евразиялык экономикалык бажы биримдигине кирсек, ошо оңойлойт болуш керек. Жеңил өнөр жайдын мурдагыга салыштырмалуу солгундашына ички жана тышкы факторлор көлөкөсүн түшүрүүдө. 2012-жылы өкмөт сырттан келген даяр кийим менен кездеменин баасын бирдей кылган токтом токуган. Мындан улам кездеменин бычып тиккенге караганда даяр тигилген кийимден пайда көбүрөөк түшкөндүктөн Кытайдан Кыргызстанда тигилди деген жазуусу барлар аткезчилик жол менен ташыла баштады. Бирок тигүү тармагы мындан дагы оор учурду башынан кечиргендиктен кырдаалдан оңой олтоң чыга алат дейт адистер. Чакты жыл мурда жер төлөөлөрдө иштеп, ишин илгерилетип, соодасын айлантып кете алышкан. Азыр болсо базар экономикасын аңдап, кайсы товар өтүмдүү болорун, аларга чет элден туруктуу кардар табуунун жолун өздөштүрүп алды. Ошондуктан Евразия экономикалык бирлигине киргенде тикмечилер жолун таап кете алат.
болгону бирликтин шарттарын аткаруу керек. Ушу бажы биримдигине кирген мамлекеттердин арасында Белоруссияда ушу жеңилдөөндөр жайы жакшы өнүккөн. Биз ошолор менен жакын арада биздин делегацияда барып сүйлөшүп келишти. Мына ошол көп тармактар бар экен, маселелер бар экен. Бажы биримдигинин ичине кирип иштей турганда дагы талаптар бар. Мына ошол маселелердин баарын биргелешип маселени көтөрүп, анан бажы биримдигинин ичине киргенден кийин эркин бир экономикалык талап болгондон кийин ушул жеңил өнөр тармагын көтөрүп, ушу бир Кыргызстандын экономикасын сүйрөп кете турган бир чоң тармакка айлантсак деген чоң үмүтүбүз бар. Тигүү тармагындагылар бирликке киргенде жеңил болсун деп жаз алды менен көргөзмө уюштурду. Анткени алардын иши так ушул жазда башталат. Ананда көргөзмөгө чет элдик ичканалар чакырылды. Алар менен келишим түзүп, чыгарган продукциясын экспорттоого сүйлөшө алышат. Кыргызстанда мындай азыр оймо түшүрүлгөн чапандардын өтүмдүүлүгү жогору. Ал тургай Казакстанда дагы мына ушундай оймо чапандарды сурап, кардарлар келген учурлар дагы көп кездешет. Деги эле Казакстан, Орусия эмес, КМШ өлкөлөрүндө Кыргызстанда тигилгендердин өтүмдүүлүгү жогору. Анткени баасы асманды чапчабайт. Өзгөчө айымдардын кийимдерине суроо талап чоң. Албетте, Евразия экономикалык бирликке киргенде Орусия, Казакстан, Белоруссиянын рыногу эшигин мурдагыдан да чоң ачат. Себеби бирликтин алкагында келишимдери бар. В связи с падением курса рубля Орусия рыногунан белгилүү брендтер кете баштады. Бул рублдун кунунун төмөндөшүнө байланыштуу. Эми алардын ордун биздин продукциялар басат. Анткени Кыргызстанда тигилген кийимдерди ал жактагылар баары билет. Сапаты да жакшы. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигинин кийим тигүүчү машинасына айлана турган күчкө жетип калды. Ал үчүн баштаган ишти таштабаган күжүрмөндүк керек дейт адистер. Гүлнара Касымбекова, Элдер Асанбаев, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Транспорт жана байланыш министри Калыкбек Султанов жакында эле Кытайда иш сапары менен болуп келди. Транспорт министри Кытайда барганда да негиз бар. Кыргызстандагы ири жолдордун курулушунда кошуна Кытайдын салымы чоң, бирок негизги сүйлөшүүлөр кара жолдон да темир жол тууралуу болду. Буга чейинки жылдарда бир далай айтылып келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун сөз жүзүндө калтырбай, улап кетүү боюнча жолугушуулар жемиштүү жүрдү. Ал жолдордун курулуштарынын техникалык, экономикалык негиздемелерин даярдоо аяктап, каржы булактарын аныктоо жүрүп жаткан кез. Ошондой эле Кыргызстан долбоордун ишке ашырылышы үчүн Кытай-Кыргызстан биргелешкен мекемесин түзүү сунушун берди. Долбоор ишке ашса, Кыргызстандын кыйыры кеңейип, ал эми товар алмашууда Түштүк-Чыгыш Азиядагы дүйнөлүк портторго, экинчи жагы Европага чыга ала турган транзиттик өлкөгө биздин мамлекет айланмакчы. Ал эми кара жолго келе турган болсок, быйыл да негизги стратегиялык жолдордун курулушу токтобойт. Айрыкча түндүк менен түштүктү бириктирген альтернативдүү жолдун курулушу уланмакчы. Арал менен Кызыл Жылдыздын ортосунда 12 чакырым жерде быйыл асфальттоо иштери болот. Ошондой эле Жалал Абад, анан Казарманды бириктирүү уланып, Көк Ар ташуусу аркылуу бул жерде туннель курулат. Жалпысынан Кыргызстанда ири жолдон 4-өө курулуп жатса, эми дагы 2 долбоор кошулду. Алар кайсылар? Деги эле жолду куруу жаатындагы жаңылыктардан жана темир жолдун курулушу тууралуу сүйлөшүүлөрдөн Мерим Бакир кызы токтолот. Сапаттуу жолдор болмоюнча экономика өнүкпөйт. Жолу начар аймакты социалдык жактан көтөрүү аябагандай эле кыйын. Инвесторлордун да оңой менен эле баргылары келбейт. Ага кошулуп Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан жол салуу деле оңой эмес. Ошентсе дагы акыркы жылдары жолдорду куруу иши жанданды. Быйыл дагы күндүн жылышы менен эле буга чейин башталып калган иштер улантылат. Алардын бири түндүк менен түштүктү бириктирген альтернативдик жол. Түндүк менен түштүктү бириктирген мына Жалал Абад. Аны мына Казарманга өтөбүз. Бул биринчи фазасына Эксим банк мурдагы жылы 400 миллион бөлгөн да мына. Так. Көк Ар ташуусу аркылуу бул жерде эме болот, туннель курулат деп эдикпи? 3 километр, 700 метр. Мына ушул участокто иштер жүрдү былтыр. Былтыркы жылкы менен биз 42 миллионду освоение болду. Быйыл калганын ишке ашыра баштайбыз. Негизги план боюнча 17-жылкыга мына участок туннель менен кошо бүтүш керек. Альтернативден бир участок мына Казарманга чейин. Жалал Абад менен Казармандын аралыгы. Экинчи участогу мына жерде Арал менен Кызыл Жылдыздын ортосунда. Мына Арал менен Кызыл Жылдыздын ортосунда 12 километр. Бул жерде быйыл асфальт иштери болот да.
Айта кетсек, кошумча түндүк-түштүк жолунун курулушунун болжолдуу баасы 700-800 миллион доллар деп эсептелген. Жолдун узундугу 450 чакырымга созулуп, ал Жалал-Абад, Казарман, Чайык, Кочкор, Балыкчыны кесип өтөт. Учурда Кыргызстанда инвестиция жолу менен 4 ири жол курулууда. Быйыл жаңы дагы 2 долбоор кошулду. Ал Бишкек-Ош жолунун такыр жарактан чыккан аймактары. Тагыраак айтканда Бишкек, Карабалта жана Маданият менен Жалал-Абадтын аймагы. Мындай ири долбоорлордун бардыгы эл аралык каржы уюмдардын жана чет өлкөлөрдүн насыялары менен ишке ашырылууда. Андан аркы келечекте Кыргызстанда темир жолдорунун курулуштарынын долбоорлору да турат. Маселен, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркменстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан. Ал жолдордун курулуштарынын техникалык, экономикалык негиздемелерин даярдоо аяктап, каржы булактарын аныктоо жүрүп жаткан кез. Бул боюнча Унаа жана байланыш министри Калыкбек Султанов жакында эле узундугу 470 чакырымды түзгөн Кытай-Кыргыз темир жолун салуу маселесин сүйлөшүү үчүн Кытайга барып келди. Анда Кыргыз тарап бул долбоор ишке ашырылышы үчүн Кытай-Кыргызстан биргелешкен мекемесин түзүү үчүн сунуш киргизди. Консорциум түзүп, Кыргыз тарабы ушу жолдун темир жол салына турган жерди чыгарып берсин. Жердин темир жолдун алдында кала турган. Бул Кыргыз тараптын милдети болсун. А Кытай тараптын милдети ушул темир жолду толугу менен салып, ошого кошулган инфраструктуралардын баарын салган Кытай тарапка берилсин деп. Ошонун ичинде Кыргыз тараптын өкмөтүнүн кепилчилиги каралбасын деп. Кытай тарап бул биздин сунушка жалпысына каршы болгон жок. Тагыраак айтканда, Кытай тарап темир жолду куруу үчүн жумшаган суммасын чыгарып алганга чейин иштетет. Андан кийин Кыргызстанга биротоло өткөрүп берет. Негизи эле мындай темир жол долбоорлору ишке ашса, Кыргызстан туңгуюктагы эмес, бир жагы Кытайга, андан ары түштүк чыгыш Азиядагы дүйнөлүк портторго, экинчи жагы Европага чыга ала турган транзиттик өлкөгө айланат. Кыргызстандагы Унаа жолдун жалпы узундугу 34 000 чакырымды түзөт. Анын 18 500 жарымдан ашуун чакырымы Унаа жана байланыш министрлигинин карамагында. Министрликтин көзөмөлүндөгү жол үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 1 миллиард 840 миллион сом бөлүнөт. Бул каражат жаңы жол салуу үчүн эмес, оңдоп түзөө үчүн гана бөлүнөт. Берилген каражат 18 000 чакырымдан ашуун жолго толук жетсе мейли эле, жылына 5,5 000 чакырым жолго эптеп себелеп жеткирилет. 150 миллион сомго чукул эле каралчу да акчачы. Андан кийин бул 2007 жылдан баштап көбөйө баштады. 2007-2008 жылы общий Кыргызстандын республиканын бюджетинен 3,5% түзгөн да. А бүгүнкү күнгө биздин бюджет өсүп атат, жана ошондо каралган акча примерно бир деңгээлде калып атат дагы. Азыр 1,7% түзүп калды да. Эгерде ошол убактагыдай 3,5%ге жеткизе турган болсок, ошондо где-то бир бизде керектелүү акчанын бир 70-80% ошондо түзмөк. Азыркы бөлүнүп аткан акча бир 40-50%, потребностун 40-50% эле түзөт да. Ошондуктан Унаа министрлигинин карамагындагы жолдор толук оңдолбой жатат. Ал эми айыл ичиндеги жолдордун абалына жооп берчү айыл аймак башчыларынын ишин айтпай эле коелу. Жергиликтүү бийлик акчанын тартыштыгын айтып, өкмөттүн токтомун күткөндөн башка иши жок дейт министрлик. Ошентсе дагы сапаттуу жолдору бар жерлерге инвесторлор да кылчактабай келет. Өндүрүлгөн товарды убагында сыртка чыгарууга, ал жактардан ташып келүүгө да мыкты өбөлгө түзүлөт. Мындай зор мүмкүнчүлүктүн натыйжасы 2017 жылдын аягы болору күтүлүүдө. Мээрим Бакер кызы, Элдияр Асанбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жумагайрык. Маданият министрлигинин алдында көркөм эксперттик комиссия бул жумада мамлекеттик цирктеги премьераны барып баалашты. Анда эксперттик комиссия цирктеги бардык номерларды көрүп, кем каршы жана артыкчылыктарын белгилешип, өздөрүнүн баасын беришти. Эң негизгиси кайсы номерларды кандай кылып оңдосо болот жана дагы жакшыртуу үчүн кандай кылыш керек, өз сунуштарын комиссия айтышат. Ошол комиссия мүчөлөрүнүн айтымында циркте оңдой турган нерселер бар жана экинчи жагынан аз маянага карабай ошол цирк өнөрлөрүн сактап келе жатканына ыраазычылыгын да билдиришти.
Эксперттик комиссия эми башка да маданий жайларга барып, премьераларды көрүп, пикирлерин айтаары күтүлүүдө. Мына ушул эксперттик комиссиянын иш алып баруусу туурасында биз бир нече суроону Маданият министрлигинин искусство жана профессионалдык билимди өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмоновго узаттык. Деги эле көркөм эксперттик комиссия тууралуу алгачкы сурообузга жообу мындай болду. Бул комиссиянын алгачкы максаты кандай? Биринчиден бул комиссияны өз театрлар, опера театры болобу, мындай драм театрлар болобу, же цирк болобу, же выставкалар болобу, ошол жерге өздөрү чакырышат да, келип биздин ошо жаңы премьерабыз болгон жатат. Келип көрүп бериңиз, баамдап бериңиз, кандай болду, эмне кемчиликтери бар, тиги деп барды. Анан ошондо комиссия келет да, жок дегенде эми кээ бир бизде директорлорубуз бир күн калганда чакырышат да, бир күн калганда барганда баары бир эрден эчтеке чыкпайт. Айта турган сөздү айткандан кийин баары аны калып калат ошо. Калып калат ооба. Ошон үчүн жок дегенде бир жума же 10 күн калганда ошондо чакырыш керек, премьера алганда. Мына акыркы жолу көп деле күн өтө элек мамлекеттик циркте болуп келдиңиздер. Өзүңүздөр ал жактагы премьеранын алдындагы бардыңыздар, барып комиссия көрүп, баамдай алдыңыздар, эмне сунуштарды бердиңиздер? Цирктин бүгүнкү абалы кандай экен? Кандай сунуштарды бердиңиздер? Кандай жолдо баратабыз? Эми ушул жерде иштеп аткан кишилерге деле чоң рахмат деш керек, анткени ушул күнү мындай кыйын күндөрү жоготпой кармап келатышат. Жоготпой кармап келатышат, 20 жылдан ашып калды. Кыйын күндөрү да атасың, 20 жылдан ашып калды. Айлыктар аз, материал техник базасы абдан начар. Ошонун баарын айтып аттык эми тренерлерге, директорлорго да айтып аттык, дирекциясына. Биринчиден кээ бир номерларды так көрүлбөй каласың. Анткени цирк деген бул эмне? Бул майрам. Аябай чоң байрамдан кичи кезектен көрүп барабыз. Бул жерде абдан жакшы свет болуш керек. Көрүм туруш керек баары жадырап, жаркырап баары эмет туруш керек. Баары жашнакай болуп, ар кайсы мындай эмелерде абдан жакшы болуш керек да ушул залдын ичинде. Бул жерде свети начар. Бир 3-4 прожектор бар экен, бир кызыл менен күйөт, бир көк менен күйөт, башка свети жок. Эчтекеси жок. Жана йога менен чыккан, допустим, кишиге деле айттык, номерларың жакшы экен, бирок көргөн жокпуз, эмне үстүнө басып атасың, эмне үстүнө жатып атасың тигүүтө. Бул айнекпи же айнек эмеспи, ким билет, алыстан көрүнбөй. Анан жана арматураны мойнуна салып эметкенде ийгенде деле арматурабы же жөн эле бир көрүнбөй калат деп барды. Ошонун баарын эмеш керек деп ал дирекцияга да айттым ушундай. Анан кийин эң мындай чоң бир эмеде мындай биздин айткан ошо кемчилик айткан кемчиликтерде бир целостный эме жок да, жетекчилик жок. Ар бир программада ошол мындай көрүнүп калыптыр да, бир номерлардын баарын чогултуп эле бир программа коюлуп бүттү. Анда режиссер постановщиктин жумушу иши көрүнбөйт да бул жерде. Художественный руководствонун эмеси жумушу таптакыр көрүнбөйт, эчтеке жок. Жөн эле тренерлер келишти, өздөрүнүн номерин коюшту, бири-биринин артынан коюп коюшту, бүттү. Кичинекей бир сюжет кылышып эле бүттү. Мындай бул мынакей сиздер сунушту бердиңиздер циркке. Эми алар оңдоп чыгууга милдеттүүбү же болбосо оңдоп ошо сиздерге айтылган кемчиликтерди оңдобосо мындан аркысы кандай болот анда? Эми художественный бул көркөм эксперттик комиссия өзүнүн рекомендацияларын чыгарат. Аны кийин мына азыр протоколдун баарын тең заседаниясына алып келип министрликке бизге тапшырат. Биз ошодон карап көрөбүз. Кайсы кемчиликтер каяктан кетти, кандай оңдош керек экенин деп. Допустим, свет жагынан болсо эми анда билбейм, өкмөттөн сурайбызбы, каяктан издейбиз, ошо свет жакка жардам беришибиз керек. Эми азыркы мына жакында келаткан спектакльдер болсо, мына келечектеги болот турган спектакльдерге жардам беришибиз керек. Костюмдөр боюнча аны дагы, допустим, ордуна келтирсек болот, тез эле анан кийин жанагы көбүнчө көркөм жетекчинин жумушу, режиссер постановщиктин жумушу, ошолор боюнча булар ошол спектакльге чейин оңдош керек да. Анда биз аны дагы бир жолу барып көрөбүз да, анан кийин уже айтабыз, мынакей айттык элек, мынаны оңдосоңор болот эле. Бирок силер оңдобой койдуңар. Анда оңдобой койсоңор, анда кечирип койгула, силер жакшы иштелбейт экенсиңер. Анда башкача ойлойбуз, башка ишини коюш керек экен деп. Ушу айтканыңыздан улам суроо болот да, көркөм эксперттик кеңешти негизи эле сиздер баягы сунуш берип атасыздар да.
Ошол эле учурда ооздуктоо цензура деп дагы алмаштырып алып атышат да. Бул жерден экөөнүн айырмачылыгы так ажыратып бересизби? Биринчиден художественный экспертный комиссия мындай айта албайт да, мынау жарайт, мынауну жабыш керек, мынауну иште эметиш керек деп. Кемчиликтерин гана айтат да, муну жакшыртыш үчүн гана болду. А цензура болсо бул эртең тиги анча жүздөгөн жылдан бери мурун келаткан нерсе. Цензура эмнеге керек? Ар бир өлкөдө ар бир строй өзүн жамандабасын, анда эмне деген үчүн ошондо цензура чыгарышат да. Мынакей Советтер Союзунда цензура болгондо айтышчу да, здесь нету коммунистической идеологиясы жок экен, комсомолдук ырдар жок экен, болбогон эле ырлар экен, сүйүү жөнүндө эле ырдашат экен, бизге коммунисттер жөнүндө ырдаш керек, тигүү жөнүндө ырдаш керек деп, буларды чыгарбаш керек деп койчу да. Биз азыр анта албайбыз, андай болбойт. Бизде конституцияда жазылган. Порнографияны чыгарбаш керек, межэтнический, межрасовый, межнациональный рознь дегенди эметпеш керек. Ошондой эмелерди, мындай чоң-чоң маселелерди гана калган болсо, темаларды биз буну жарайт, буну жарабайт деп айта албайбыз. Тоо жөнүндө дайы, сүйүү жөнүндө дайы, өзүнүн айыл жөнүндө дайы, атасы жөнүндө, апасы жөнүндө дайы, аны өздөрү билишет. Эң эркин кыскасы. Бирок менин оюмча, эң биринчи, эң главный цензор бул зрительдер, угуучулар, келүүчүлөр, театрларга келген кишилер да. Элдин баасы. Элдин баасы ооба. Эгерде элге жакса, анда эл келип көрүп атса, значит, жакшы эле дейт да. Бирок бунун өзүндө бир эмеси бар да. Но жана орусча айтканда, но нельзя идти на поводу у зрителя дегенде. Анткени кээ бирөөнүн ошол эле угуучулардын, көрүүчүлөрдүн мындай маданият деңгээли абдан ылдый болуп кетсе, буларга ким билет кандай эмне жагарын. Ошон үчүн ушул жака художественный экспертный комиссия керек. Соңку суроом болсун, мынакей мамлекеттик цирктен барып көрдүңүздөр. Кийинки кадам каякта болот? Эмки көркөм эксперттик комиссиябыз эмди жакында кайсы жерде мына премьера, жаңы премьера болсо ошо жака барабыз. Мына Орус драма театрында жакында жаңы премьера болгон жатышат, аяк барып көрөбүз. Кыргыз драма театры деле жакында. Азыр негизинде мына ушул жылдын ичинде ар бир театр жок дегенде бир 2 премьерадан көрсөтүш керек да. Жок дегенде. Бирок көбүнчө театрларыбыз андан да көп премьера көрсөтөт, 4-төн, 5-тен, 6-тан. Бул жакшыбы? Жакшы да абдан. Өздөрү жанталашып жасап атышат да. Анан кийин мындан тышкары эмелер дагы, областной театрларда баары теңири чыгарып атышат. Анан кийин мүмкүнчүлүк бар жерге барабыз. Ар жактан, арга жактан телеграмма берет. Мына бала чоюну бизде премьера болуп келип көрүп кеткиле. Каражат болсо барабыз. Анда түшүнүш керек. А бул тегеректе баарын тең көрөбүз. Чакырган жерге барабыз, көрөбүз, талкуулайбыз, кемчиликтерин айтып беребиз. Жардам, колубуздан келген жардамыбызды беребиз да ушундай. Болот агай, маегиңизге рахмат, жоопторуңузга рахмат. Жакшы туруңуз. Рахмат сизге. Эми ушул эле темадан алыстабайбыз. Жогоруда айтылгандай, министрликтин алдындагы көркөм эксперттик комиссия мамлекеттик циркте бул жумада болушту. Эң негизги циркти жаш акробаттар, өнөрпоздор толуктап жатканы биздин цирктин келечеги бар экенин көрсөттү. Деги эле комиссиянын өкүлдөрү эмнелер көрүштү? Кененирээк Гүлнара Касымбекова толуктайт. Иш-чара башталганда эле абада калкып, анан жөн эле калкыбастан чимириле бийлеген кыз көпчүлүктү өзүнө тартып алды. Оозунан от жалынын чачкан жигит элдин бүйүрүн мурдагыдан дагы кызытты. Ал эми колдоруна 4-5 таяк көтөргөн 3 жонглёр биринде жерге түшүрбөй, таяктарды тез-тез бири-бирине берип, ыкчамдыгын көрсөттү. Жигиттер ат үстүнөн ар кандай трюктарды жасап, балдардын кызыгуусун арттырды. Бири ат үстүндө тура калса, башкасы жерге секирип түшүп, кайра минип, ат үстүндө чимириле ойноду. Цирктеги аттарды 3,5 жана 4 жашынан баштап таптай баштайт. Аны манежде үйрөтүп бала тарбиялагандай эле дейт чабандастар. Ар бир жылкынын мүнөзү ар башка болот. Бирин сылап сыйпап алдаса, башкасын колду же камчы чабуу менен ийге келтирет. Жигитовканын көркүн оймо чапан кийип, ат жалында ийилген кыздар да ачат.
Көпчүлүк чабандастар мырзалар эле болот дейт. Бирок кыргыз циркинде бала чагынан бери ат минип, ат үстүндө ар кандай трюктарды жасаган кыздар бар. Биздин көрүүчүлөргө деген орусча айткандай дарим улыбки и, как говорится, түстүр граф. Анан кийин ошо биз манежде ойноп жатканда аттын үстүндө ошо көп биздин зрительдер ойлойт, аттын үстүндө өтө эле жеңил экен, бул эжекебиз абдан эле жылмайып, жыргап күлүп жатат депчи. Бирок чындыгында албетте аттын үстүндө страховкасы жок трюк жасаганда бул кыйын. Чабандастардын айтымында жакшы ат 15-17 жашка чейин цирк манежинде ойной алат. Алардын наркы кымбат. Бирөөсү жок эле дегенде 2-3 миң евродон болот. Бирок бул аттар базарларда сатылбайт. Чабандастар издеп таап колдон сатып алат. Кыскасы кыргыздардын жигитовкасына дүйнө эли суктанып, чабандастар көпчүлүктү таланты менен багынтып келет. Үйрөнгөндөн кийин оңой эле болот, аябай атка жакын болуп калгам азыр. Мурда атка отурган эмес, мен циркке келип эле ушул жерден үйрөндүм. Бул болсо жаачы кыз, же акробат. Бирде колу менен жер таянып, бирде жыландай ийилген кыз көрүүчүлөрдүн көңүлүнө арзыды. Ийилип чоюлуп сөөгү жок адамды элестеткен акробат кыз буту менен жебе тартып, бутага таамай атканы залдагыларды таң калтырды. Белгилей кетсек, кыргыздын акробат кызы Аида Акматова 14 жашында гимнасттын китебине кирген. Кыскасы чабандас эле эмес, жаачы кыз дагы дүйнө элин ийкемдүүлүгү, ийилкечтиги менен багындырды. Негизи цирк өнөрпоздору башка таланттардан репертуарын көпкө өзгөртпөй, анын үстүндө айлап эмес, жылдап иштеп, талбаган машыгуу менен өнөрдү ийине жеткирет. Бирок кыргыз циркиндегилердин кийим кечеси министрди канааттандырган жок. Жана кийимдердин көбүнчөрөөк ошол улуттук мааниде кыргыз цирк болгондон кийин биз башка цирктердин айырмасы ошол кыргыз жагылып переход жасасак жакшы болмок. Анан бири-бирине связка деп коет, ошол жерин жасаса жакшы болчудай да. Азыр циркте аттар менен иттердин 2-3 түрү бар. Башка жаныбарлар жок. Анткени тоют маселеси да, аларды таптап үйрөтө турган адистер да жок. Кормовой база керек да неме кылыш үчүн. Бир кезде кыргыз циркинин базасы болгон. Подсобный хозяйство деп аталып Москва районунда, Ленин, бул Аламедин райондорунда болгон. Анан анын баары баягы тарап сатылып, талант жок болуп калып кеткенден анан ал тиги малды алыш оңой эле малды. Бирок аларга кормовой база түшүш керек да биринчи. Союз тарагандан кийин дүркүрөп турган кыргыз цирки СССР тарагандан кийин жок болуу коркунучуна кептелген. Артисттердин айтымында зал жаңыланмак түгүл, күйгөн лампочка да калбай калган. Ал тургай менчиктештирүү туткунуна кабылып кала жаздаган. Бирок азыр деле талаптагыдай эмес. Баарынан да жарык маселеси көкөйдү кесет. Цирктин свет маселеси да начар да. Свети жок кесе почти. Ошон үчүн кээде артисттердин фокустары иштегендери жакшы көрүнбөй атпайбы? Цирктин дасыккан артисттери учурда чет өлкөдө гастролдо, бирок бул жолу балдарга өнөрүн көрсөткөндөр талантын жаңыдан гана такшалта баштагандар. Кыргыз циркинде жеткинчектердин жана өспүрүмдөрдүн талантын дагы таптайт. Тагыраак айтканда, циркте балдар студиясы ачылган. Бул жактагы балдар эл алдына чыгып өнөрүн тартуулаганга дагы жетишип калды. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Бул жума башка да жаңылыктарга бай болду. Эмесе апта ичинде дагы кандай урунтуу окуялар болгонуна сара эсеп салалы. Жуманын дайджестин Альбина Сулайманова сунуштайт. Дүйшөмбү 9 март соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түркмөн өкмөт аралык комиссиясын түзүү жөнүндө токтомго кол коюлду. СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Самара Токтакунова 70 жашка чыкты. Шейшемби 10 март Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча 2014 жылдын 23 декабрында бекитилген протокол боюнча токтомго кол койду. 66 килограммдык маң затын ташып бара жаткан топ колго түштү. Конституциялык палатага сотторду тандоонун биринчи туру болду. Кыргыз тилинин оош кыйыш маселелерин илимий жактан тактоо милдети тураарын Төрага Жээнбеков мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тил маселелери деген аталыштагы илимий практикалык конференцияда айтты. Токтогул ГЭСиндеги трансформаторлордо оңдоо иштери башталды. Шаршембе 11 март өлкө башчы Босния жана Герцеговина, Дания, Королдугу, Кипр Республикасы, Бруней, Фиджи, Оман, Индонезия, Чехия жана Аргентинанын элчилеринен ишеним грамоталарын алды. Кыргыз-тажик такталбаган чек ара чийиндери боюнча маселе жарым-жартылай ачык болуп калганына карабай кезектеги отурумга калтырылды. Жогорку кеңеште мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын аткарылышы кызуу талкууга алынды.
Музда көркөм бийлөө боюнча Бишкектин 4-чү чемпионатынын ачылышы болду. Бейшемби 12 март президент Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Төрага Жээнбеков Түркбанын башкы катчысы Жандос Асанов менен жолукту. Михаил Фрунзе атындагы музейде 3D шоу көргөзмөсү болду. Жума 13 март кыргыз коомчулугу оор жоготууга учурады. Көрнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетинин президенти, эмгек сиңирген машыктыруучу, эркин күрөш боюнча СССРдин спорт чебери Мурат Саралинов 54 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Анын үй бүлөсүнө президент Алмазбек Атамбаев, Жээнбеков, Отурбаев, Ниязов, Исаков, Абилдаевдер көңүл айтышты. Атамбаев Русгидро ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Евгений Дотту кабыл алды. Башкы прокурордун 3 орун басары ээлеген кызматтарынан бошотулду. Акматбек Келдибеков боюнча кылмыш ишин токтотуу тууралуу анын жактоочусунун доо арызын сот четке какты. Мурдагы президенттин экс-аппарат башчысы Медет Садыркуловдун каза болгонуна 6 жыл болду. Ишемби 14 март Кылычбек Токтогулов башкы прокурордун 1 орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бишкекте ишкердикти өнүктүрүү үчүн инвесторлорду тартуу аталышындагы форум болду. Жыйынга инвестициялык долбоорлордун жасалышы боюнча адистер, инвестициялык долбоорлорду даярдап ийгиликке жеткендер жана Кыргызстандын булуң бурчунан келген ишкерлер катышты. Мына ушундай жаңылыктар өтүп бараткан жуманы толуктады. Алдыда эртең күнгө жана келе жаткан жуманын болжолду аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышасыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү алсын. Саламат алыңыздар.